Ошондой эле ороз айынын акыркы 10 күндүгүндө сооптор көп эселенет. Сообу аябай көбөйөт. Ошол эле кылган зикири болобу, окуп алган Куран, намаз рекеттери, дуа бардыктын сообу эселенет, көп болуп жасалат. Имам Нахаин сөзү бар рахимахулла: "Соуму яум мин Рамадан афдал мин альфи яум." Ороз айындагы бир күндүк орозо башка айлардагы тутулган 1000 күндөн артык дейт. Ороз айындагы бир күндүк орозо башка айдагы 1000 күндүк орозодон артык дейт. Ошондой эле ороз айындагы бир таспих субханалла деп коюш башка айдагы 1000 кылган таспихтен артык. Ошондой эле намаздагы бир рекет ороз айындагы бир рекет башка айдагыдан 1000 рекеттен артык деп. Ушул боюнча асарларда көп келет мурунку аалымдар айткан. Ороз айында келген ибадаттарга сообу чексиз экени, аны Аллах Таалам өзү бере тургандыгы, бул күндөрдөгү орозо, ибадат, зикир бүт нерсе сообу 1000 кылып берилет деп. Башка айлардан элестетиңиздер, 1000 рекеттен, 1000 зикирден артык болуп атса, не деген сооптур?